белгилүү биликтиликти арттыруу улуттук орталыгы акционерлик коомунун филиалы Ақтөбе облысы боюнча педагогикалык кызметкерлердин биликтилигин арттыруу институтунун профессор-окутуучулар курамы улуттук бирыңгай тестилөөдүн жаңа форматына жаңа міндеттер койду. Аталмыш маселе төңөрөгүндө институт ужуму Казакстан Республикасы Билим жана Гылым министрлигинин мектепке дейинги жана орта билим департаменти, билимдин мазмуну жана адистемеси баскармасынын башчысы Жакенов Талгат Жумабек уулу, Казакстан Республикасы Билим жана Гылым министрлигинин Ыбырай Алтынсарин атындагы Улуттук билим академиясынын орта билим институтунун директору Ракымжанов Кайыржан Алдашұлы менен кездешти. Маңызды бас косуу Билим жана Гылым министрлигинин 22 акпандагы каттамасын иске асыруу шеңберинде билим алуучуларды корутунду аттестаттоо жана улуттук бирыңгай тестилөөдүн жаңа форматы 2017 жылга багытталды. Сонымен катар кездесүүдө Ақтөбе облустук билим баскармасынын мектепке дейинги жана жалпы орта билим берүү бөлүмүнүн башчысы Кулыбекова Гүлжан Кулыбековна, Ақтөбе облысынын билим саласындагы бакылоо департаментинин бөлүм башчысы Сулейменова Гүлназ Туралиновна искерлик касыбий карым-катнаштын катышуучу куәсі болду. Айта кетсек, ұжым тарапынан коюлган барлык сурактарга жан-жакты жабап алынып, кездесүү белсенди әрі бейресми атмосферада өткізілді. Филиал директору, филология ғылымдарының кандидаты Нургүл Молдабаевна Абишева Казакстан Республикасы орта билим мазмунун жаңартуу аясындагы биликтиликти арттыруу курсун уюмдастыруудун жаңаша әдіс-тәсилдерине кыскаша токтолуп, Казакстан Республикасы Билим жана Гылым министрлигинин ұжым алдына койгон касбий міндеттерин аткарууга бар күч-жигер салатынына сенімін билдирди. Кездесүү соңу ұжымның Жакенов Талгат Жумабекович пен Ракымжанов Кайыржан Алдашевичке жүйелүү және мазмунду кундак барат үчүн ерекше алгыстарын, үлкен құрметін билдирүүмен аякталды.